Жумаевтардын үй бүлөсүндө 9 май жеңиш майрамы бир ай мурун эле башталат. Учурда дагы улуу ата мекендик согуштун ардагери Жумаевди сурап, алыс жакындан келгендердин саны үзүлбөй жатат. Бул ирет атабыздын батасын алыш үчүн Жомарт Бөкөнбаев мектебинин окуучулары, мугалимдери келип ардагерге майрамдык маанай тартуулашты. День Победы! Соғыш деген сөз құлаққа жағымсыз угат. Бұл апаат күндө. Бирок соғыш нечен деген ер заматтардын күчүн, ар намысын, эркин сынады. Аларды батырларга айлантты. Ошол батырлардын бири биздин жердешибиз Жумаев Мамасалы атабыз. Биз бүгүн 9 май майрамынын алдында куттуктап батасын алганы келдик. Жалпы окуучуларга ушул үлгү катары, эрдиктин үлгүсү катары майрам менен куттуктап келдик. Атабызга узун өмүр, чын десолук, эрдигине таазим этебиз. Мамасали Жумаев Багыш айыл өкмөтүндөгү жалгыз ардагер болуп калды. Ал жаштайынан атасыз өсүп, турмушка эрте бышып, 17 жашында эле армияга чакырылган. Ал жакта баш аягы 10 жыл жүрүп, от күйгөн майданда согуштун запкысын тартып, бизге мына ушундай жеңишти алып келди. Ардагер ошол кездеги кандуу күндөрүн эстеп, эски жарасын козгогусу келген жок. Андагы апаатты душманына да каалабашын айтып, тынчтык тиледи. Согушту көрүп, бала чакасына, неберелерине айтып калат, булар да согуш көрбөсүн дейт. Ушул заман жыргалчылык заман болуп, токчулук, молчулук болуп эле, жакшы немеде чоңойгула балдарым деп. Неберелерим ушул силер эч качан жамандык көрбөгүлө, силерде эч качан наймалда согуш болбосун пешенеңерге. Ушул оорубай, сыркылабай жүрө бергиле дейт. Анан өзүнчө менин бата дуамды алып жүрө бергиле дейт. Атам Аллага шүгүр ушу 45-жылкы согушка барып, ошондо кандуу майдандарда жүрүп, көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, ал немистерди, фашисттерди жеңип, андан кийин анан Япон согушуна барып, Япон согушуна катышып, аларды 3 айда жеңип, анан келишет, келгенден кийин анан атамдарды ушу 5 жыл служба кыласыңар деп 5 жыл служба кылып, 50-жылы анан кайта келет экен. Келгенден кийин атам берди айылда көптөгөн кызматтарда иштеп жүрдү. Мамасали ата 4 кыз 5 улдун кадырман атасы, 35 небере, 75 чебери, 2 кыбыранын чоң ата таятасы. Учурда ал уул кыздарына насаатын айтып, карыса да кайратынан жазбай, бактылуу күн кечирүүдө. Ушу атамды куттуктап келгендерге баарына Алла ыраазы болсун. Ушулар дагы Кудайым Алла Таала ушулар атам жашына жетсин дейм. Биз дагы сүйүнөбүз ушинтип атамды куттуктап келгенде. Ушу атабыз бар экен, ушу келип атат, атабыз жок болсо жок эле деп, ушу келгенине Кудайга шүр деп. Ушу атам 9 май майрам биз үчүн эң сонун майрам. Шаң шөкөт майрам. Атам 9 май майрам чынын айтканда атам эмес, мен күтөм да, мен дагы күтөм. Атам менен кошулуп мен күтөм. Бейле кетсек, 1941-45 жылдагы фашисттик Германиянын Совет элине кол салуусуна каршы Сузактан 8000ден ашуун адам согушка катышып, 4441 адам кайтпай калган. Бүгүнкү күндө район боюнча согуштун 2, оруктун 2 ардагери калган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.